Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер, биз азыр мына карасаңыздар азыр үйдү бир караганда ойлойсуздар Кыргызстандагы үй деп, бирок биз азыр Калифорниядабыз, Ирвин деген шаар, Ирвайн деген. Лос-Анджелестин жанында экен. Анан бул жакта эки окуу жайын бүтүптүр 45тен өткөндөн кийин. Бир магистратураны, PhD, илимдин доктору Идрис Акенин үйүндө отурабыз. Анан атайын мекендештерибиз түн ортосу болсо дагы ушу Кыргызстандан мекендешибиз келатат деп бүтүп отуруптур. Ошого чоң рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Сиздин келгениңизге рахмат. Бат-бат келип турабы? Жакыртансаң эмне болсун? Кыргызстандан адамдар бат-бат эле келип турабы? Кыргызстандан жыл сайын биз фестиваль болот го, жана Кыргыз Садык Шернияз биздин аябай жакшы адамыбыз азыр. Кыргыз маданиятына чоң салым кошкон. Аябай чоң салым кошкон. Айтышты көтөргөн, манасты көтөргөн. Ошол киши бул жерде жана Азия фестивалын ачты да. Ушул жерден да, ушул жерден. Лос-Анджелестен ачты. Ошол жыл сайын ошол ачкан эме фестиваль азыр кадимгидей өтүп турат да. Ошондо жыл сайын биздин Кыргызстандан бир кино алып келишет, 2 кино алып келип ушул жерге көрсөтөт да. Анан ошол менен чогуу адамдар немелер келишет, режиссерлер келишет, актерлер келишет. Ошого келгенде чогуу биз ушул жердеги биздин ошо жерлештер чогулуп неметип турабыз, сыйлап аракет кылабыз. Кез-кезде ушул үйгө келип калышат, үйдөн сый көрүшөт. Болбосо тиги бир ресторан алып барып сыйлайбыз. Ошентип ушундай сый көрсөтөбүз. Анан ушул эми ушу келсин биздин кыргыздар келип ушу бизди сыйлап келгенде биз ушунчалык ыраазыбыз. Саат канча болду? Түнкү 3 болду. 3 болду. Баягы сагынуу деген ушул экен да. Мисалы мен деле сапардан чарчадым. Силер дагы бул жагында Кыргызстанда кенен жашап эмессиздер. График менен секунд эсептеп иштейсиңер, эртеге жумуш, ошого карабастан аябай жакшы жашап отурдук. Жөн койсо таңертең иштешке дебиз. Анткени баягы каныбыз, жаныбыз бир дегендей. Анан үйүңүздө да бир береке бар экен ага. Рахмат. Мыналарды бир көрсөтүп коесузбу? Мыналарды кайяктан алып келдиңиз эле? Бул мен досум алып келди эле, Манас атабыз, э? Манас атабыз негизи. Бул болсо биз үй бүлө менен 19-жылы эле чейин үй бүлөбүз, ошого неге көлүгү ап түшкөн. Булар болсо могу немеде, жанагы чычкан. Антиги биздин жайлообуз. Тиги болсо кызым тиги немеге барып, Аравия жакка барышкан. Умрага барганбы, э? Сапарга, э? Ушуларды көрүп алып аябай таң калышабы, биздин жаратылышты көрүп келгендер. Таң калат. Бул болсо жанагы эме биздин кыргыз мемлекетинде колго тартылган. Ушинтип Бул жигиттердин баардыгы Кудайга болсо мынакей биздин ушул жердеги Ирвайндагы биздин балдар. Азыр буюрса 40 таашып кеттик го, 40 үй болуп калды. 40 күн деле жылы болуп колуңузга болуп, бутуңузга бут экен да. Ошентип сыйлап жардайна, байкеге. Эми бул чындыгында ошо Лос-Анджелес, Калифорния боюнча эле мен улураак болсом керек. Анан бир 70-ке чыгып атам. Анан ошо сыйлашып келет. Байке деп анан чогуу келип, ушинтип билет ойнойбуз, көңүл ачабыз. Балдар ушинтип келип сыйлап турушат. Баягы мен азыр өмүр айыңызды болуп туруп, аябай неме кылдым да, таасирленdim. Агайды жакшыраак болуш үчүн жакшыраак эмес керек да. Мына сиз 45 жашында келиптир. Бир англисче сөз билишим эмес экен. Бирок көпчүлүк азыр мен тил билбейм, анан айылдан келдим, орусча окуй албай калдым дегендерге өрнөк. 50 жашында магистратураны бүтүрүптүр. Андан кийин окуп PhD деген илимдин доктору. Бул жакта мындай менеп менен кылбасаң, акча менен бүтпөйт бул маселе. Анан жөн эле тилди үйрөнбөстөн академиялык тилди үйрөнүп, ушунча илим билим алып, азыр болсо бир клиникада медик болуп иштейт экен. Жеңебиз дагы ошо врач, Ал киши врач. Мен Кытай медицинасына жана Кудайга шүгүр сыйлашат. Баарлашып атабыз. Сыйлабаса керек болот дегенде. Жакшы
Ошон үчүн илим билим алган өтө маанилүү. Анан чоң рахмат ушу жигиттердин баардыгы, Алмаз экөөбүз болсо бала кезден эле доспуз да. Анан бүгүн болсо да жигиттердин баардыгы менен таанып чыктык. Баардыгы ийгиликке жетип жаткан азаматтар экен. Чоң рахмат силерге. Кудай колдосун, үйүңүзгө береке, элдин журттун батасы тие берсин. Sizge rahmat. Чоң рахмат. Өзүңөрдү карагыла, кантсе деле мекендештер, тосубалар адамдардын болсо бул аябай чоң бакыт экен да. Баарыңарга ыраазыбыз. Чоң рахмат. Салам алейкум. Жанда çok sürekli çıkıyor. Кыргыз элине бир батаңызды берип коюңуз. Сапардагы өзү мындай экен да, мусафирдин батасы жакшы жет экен, адилеттүү башкарышынын батасы жакшы жет экен, ата менен апанын балага берген батасы жакшы жет экен, анан баягы кор болгон кишинин батасы жакшы жет экен. Эми баары бир четте жүрөбүз, баягы мусафир катары жакшы бир тилек айтып коюңуз элибизге болсо. Жакшы батасы. Bizden şu eli yurtumuz aman olsun, eli yurtumuz birbirini silagan, yaşanakay ülkemiz olsun. Başka yerde yaşagan bizim kırgız elimiz yaşanakay verip yaxşı turmuşlar yaşasın dileyeceğiz. Şu yerde bunda yetişkenler көп olsa keyin bizim kırgız eli düşündük, argaz yaka düşündük, turmuş için, yaşaş için Gürbe şu ayakta yüzüstün Kırgızistan'a varıp Kırgızistan'da örgünlülse ekan deb o'ylayman. O'sha Kırgız eli o'sha yetishsin. Buyursa yaxshi yetishganlar bo'lib o'tadi. Undan артыгы ko'rib yetishganlar bo'lsin. Ana bu yerda o'sha har qaysi mamlakatda yurgan Kırgız jaranlarimiz xabar yurlasidan amansan bo'lsin, tinchlikda bo'lsin. İşlerini iyilik. Ana shu sizlar shunday dayman bizim Kırgızistan'dan yaşanakay, Kırgızistan jutun, Kırgızistan'dan yaşanakay sözlerini alıp gelip bizge yetkizip, şunda gelip turganlar sizler amanasın bolumuzlar. Sizin de yolumuzda şıdır bolup, yoldaşımızda Kıdır bolup, işinizlerge iyilik, tileklerine kabul bolup, sizlerin düğünümüzdeki genç olup, unutmak, bağlarımızda tileklerine yetip, Şunday yaxşı getirsin. Bir zaman sen bunu şu yerdə Kırgızlara, şu bizim şəhərdə duran Kırgız bizim ballarımız zaman esen olsun, yaxşılıq iyilik olsun. Aytqanız kelsin.